Кыргызстанда 1-октябрдан тартып көмүрдүн баасы 90 күнгө убактылуу мамлекеттик жөнгө салууга алынган. Бул чектөө ушул айдын аягында бүтөт. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматы көмүрдүн максималдуу бааларын бекитип, аны көзөмөлгө алган. Ага ылайык Жалал Абад облусунда Маркай жана Алай кендеринен келген көмүрдүн 1 тоннасы 8,5 миң сомдон, ал эми таш көмүрдүн көмүрү 5,5 миң сомдон бааланган. Биз базардагы учурдагы баалар жана көмүргө болгон суроо талап кандай экенин жеринен барып тактап келдик. Tonnası 8'ler. Kımmat da. Burada 6 yarım oltular. Kımmat da. Az siz kança tonna alayın dep келдиңиз? 1 tonna alalım. Argasızdan alıp da. Elde bir seyre alıp algan hazırçı. Alıp alıp, hem oşa kömür tüyüyen de ana kelet de. Hazır tem bolup kaldı da bunlar. Сауда солгундап калып турду. Oo, şunday bolup kaldı. Монополиядан келип көзөмөлдөп кетип атышабы? Ova, gelişet. Gözüm öldü, bana nemelerimiz surat. Gördünüz mü? Oşalarda, oşa yazılardı yazırıp ketken. Бул жазуу азыр биз келгенде Oşanda aşırı bağla deyip aytат. Биз келгенде эле копой. Жоқ, постоянно турат şu yerde. Kapı mana 250 so'mdan bo'lyapti. Tonnaga mamlakat aytganda sotilyapti. Ya mana ko'rib turibsiz, o'zi odam ham yo'q. Sovuq tushgani mana odam yo'q-da. Qoplik ketadi endi. 1 kap, 2 kap, olgani 3-4 kap oladi. Mana hozir u tosh ko'mirlarni hozir olib deng. Hozir bizda yo'q. O'sha markalar o'sha 8,5 so'mdan sotilyapti o'sha. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын Жалал Абаддагы башчысы бул чектөө мындан ары уланышы мүмкүн экенин айтат. Мекеме октябрдан бери 5 көмүр сатуучу жайда баа көтөрүлгөнүн аныктап, айып пул салган. Аны менен катар көзөмөл жүргүзүлүп, эскертүүлөр берилип жатканы айтылды. Бардык саткан жерлерде биз койгон балар сатып жатат азыркы мезгилде. Ал жактан келген көмүрлөрдүн дагы көлөмү жетиштүү деңгээлде. Кээ бирки саткан жайларда көмүрдүн баасы 50 тыйындан 1 сомго чейин көтөрүлгөн баалар көрүнүп турат. Ал жерде өзүнүн бар эскертүүлөрүн берип, тийиштүү чарасын карап атабыз. Монополия каршы жөнгө салуу кызматынын эскертүү берече буйруктарын аткарбагандыгы үчүн деп туруп, биз 17 миң сала алабыз. 390 берененин 1-пункт менен салабыз. Ал эми Жалал Абад облусуна 2025-26 жылдагы кыш мезгили үчүн 231 миң тонна көмүр керектелет. Ушул тапта анын 215 миң тоннасы камсыздалып, калганы графикке ылайык дагы толукталмакчы. Ал эми социалдык мекемелерге кара отун толугу менен камсыздалган. Бирок быйыл жарандар үчүн арзан көмүр сатуучу жайлар уюштурулган эмес. Арзан көмүр базалары боюнча бүгүнкү күндө ал дагы баягындай муктаждыкка жараша аткарылат. Эгерде кандайдыр бир ушундай иш-аракеттер сунуштар түшсө, анда биздин ар бир район шаарлардагы айлык өкмөт тарабынан ал нерсе дагы камсыз кылынып берилет. Бүгүнкү күндө азыркы учурда андай муктаждык жок. УКМК көмүрдүн баасы боюнча өкмөттүн чечимдерин аткарбай, жасалма кымбаттатууга баргандар мыйзам алдында жооп берерин эскертти. 17 декабрда атайын кызматтын Ош облусундагы башкы башкармалыгында көмүр казуучу компаниялар, Кыргыз көмүр ачык акционердик коомунун инвесторлору, отун кампаларынын ээлери жана сатуучулар катышкан жыйын өттү. Анда калкты отун менен камсыздоодогу абал жана көмүрдүн баасына байланыштуу жаралган нааразычылыктар талкууланып, бааны атайлап көтөрүүгө жана коомдук пикирди манипуляциялоого жол берилбестиги эскертилди. Эске салсак, буга чейин атайын кызмат көмүрдүн баасын негизсиз кымбаттатууга аракет кылгандарды аныктаган болчу. Нарында кара кече кенинен жүктөлгөн 108 тонна көмүрү бар 6 жеке жүк ташуучу унаа кармалган. Алар көмүрдү Нарын шаарында тоннасын 6 миң сомдон сатууга ниеттенишкенин ачыктаган. Бул факты боюнча мыйзам бузууга жол берген Тоголокмолду айыл өкмөтүнүн башчысына каттуу сөгүш. Актала районунун акиминин орун басарына эскертүү берилсе, көмүр жүктөөгө ишеним кат берген айыл өкмөттүн адиси кызматтан бошотулду. УКМК көргөн чаралардын натыйжасында Нарындагы айрым райондордо көмүрдүн баасы төмөндөтүлгөн. Тактап айтканда, Кочкор районунда көмүрдүн тоннасы 5100 сомдон 4000 сомго чейин арзандады. Нарын шаарында жана Ат башы районунда кара кече кенинен алынган көмүрдүн баасы 6000 сомдон 5500 сомго түшсө, Турук кенинен чыккан көмүр 5000 сомдон 4500 сомго чейин арзандады. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.